Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Жараткандын тынчтыгы жана берекеси барыңыздарга бирдей болсун. Апта ичинде орун алган маанилүү окуялар менен тааныштырабыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттигинин 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өтүп, өлкө башчысы Садыр Жапаров тарабынан бир катар жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев дин аалымдарын сыйлыгы менен куттуктап, алардын коомдогу орду өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Анын айтымында дин кызматкерлери элди адеп ахлакка, ыйманга жана сабырдуулукка үндөп, руханий агартуу жана коомдогу ынтымакты бекемдөө багытында үзүрлүү эмгек кылып келишет. Ошондой эле ал сыйлык ээлерине бекем ден соолук, узун өмүр жана иштерине ийгиликтерди каалап, өлкөдө тынчтык, ынтымак жана ыйман нуру ар дайым үстөн болушун тиледи. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку сыйлыктарынын бири болгон даңк ордени Азирети муфти Абдулазиз Назирбекович Закировго тапшырылды. Жогорку сыйлык анын көп жылдык ак ниет эмгегине, элибиздин руханий адеп ахлактык баалуулуктарын бекемдөөгө, коомдо ынтымакты, биримдикти жана сабырдуулукту жайылтууга кошкон салымы үчүн берилди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул сыйлыкты жалпы диний кызматкерлердин эмгегине көрсөтүлгөн урмат катары баалап, Азирети муфтийди куттуктап, бекем ден соолук жана ишине ийгиликтерди каалады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык маркум Чубагажы Жалиловго эң жогорку даражадагы ак шымкар өзгөчө белгиси тапшырылып, Кыргыз Республикасынын эл баатыры даражасы ыйгарылды. Чубагажы Жалилов диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө, моралдык, адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга, элдин маданий диний салттарын сактоого өзгөчө салым кошкон. Ал 2020-жылы пандемия учурунда каза тапкан. Мекке шаарында ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү. Ага ылайык Кыргызстандан барган ар бир зыяратчыга дарыгерлер тобу жолугуп, кан басымын жана дене табы текшерилип, тийиштүү жардамдар берилди. Давленияларыңыз бир аз көтөрүлүп калыптыр. Калган насыщение кислорода пульстарыңыз жакшы. Жидкость көп ичиңиз, суюктук суу, замзам сууларды көп ичип, бир аз эс алып, өзүңүзгө нагрузка кылбай ысыкта бардык эмени Арафатка даярданып, Минага даярданып аракет кылыңыз. А так жакшы бар жогуңуз, жакшы давленияларыңыз да жакшы бар, жакшы буюрса. Учурда барлык дарыгерлерибиз Саудия Араб өлкөсүнө келип, Мекке жана Медина шаарларына жайгашып, ажыларыбыздын ден соолугуна кам көрүп, тиешелүү жардамдар көрсөтүүдө. Азыркы учурда барлык дарыгерлерибиз ушул жатаканаларга бөлүнүп, ошол жерде бөлүнгөн ажылардын өз көзөмөлдөрүн алып, ден соолуктарын карап, тиешелүү кеңештерин берип, жардам көрсөтүүдө. Белгилей кетсек, ажылык сапар аяктаганга чейин ар бир зыяратчы медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болот. Ажылык ибадаттарынын негизги жана маанилүү учурларынын бири Мина өрөөнүндө башталат. Мина Мекке шаарына жакын жайгашкан, ажылык амалдары менен тыгыз байланышкан маанилүү аймак. Ажылар бул жерге Зулхиджа айынын 8-күнү, башкача айтканда Тарвия күнү келип, ажылыктын негизги амалдарына руханий даярдык көрүшөт. Мина өрөөнүндө ажылар Алла Таалага ибадат кылып, намаздарын окушат, зикир жана дуа менен алек болушат. Андан соң Арафатка чыгууга даярданышат. Курман айт күндөр болсо, ажылар кайра Минага келип, шайтанга ташыргытуу, курмандык чалуу, чач алдыруу сыяктуу ажылыктын маанилүү амалдарын аткарышат. Мина өрөөнүндө болуу ажынын сабырын, тартибин, биримдигин жана жаратканга болгон моюн сунуусун көрсөтүүчү чоң ибадат. Мина ажылыктын сырын жана Алла Таалага толук баш ийүүнү эске салган ыйык өрөөн.
2026 жылдын 27 майы Курман айт майрамы деп белгиленди. 26 май Арапа күнү, 27 май Курман айт. Курман айт күнү адам баласынын кылган амалдарынын ичинен Аллахка эң сүйүктүүсү курмандык чалуу. Курман айт ислам дининдеги эң улуу майрамдардын бири болуп эсептелет. Бул күндөр мусулмандардын ынтымагын бекемдеп, боорукерликти, жардамдашууну жана курмандык аркылуу Аллахка жакындоону таңызылайт. Жараткан Алла Таала ар бириңиздердин айт майрамыңыздарды куттуу кылып, чалган курмандыгыңыздарды кабыл алып, эл жерибизге берекет, тынчтык тартууласын. Курман айт майрамыңыздар маарек болсун. 22 май күнү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан өлкө аймагындагы медреселерге керектүү жабдыктар таратылды. Бул иш-чара медреселердеги окуу шарттарын жакшыртуу жана билим берүү процессин колдоо максатында уюштурулду. Маалымдалгандай, таратылган жабдыктар диний окуу жайларынын материалдык техникалык базасын чыңдоого өбөлгө түзүп, билим алып жаткан студенттер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Бул демилге өлкөдөгү медреселердин ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө жана билим сапатын жогорулатууга салым кошоору белгиленди. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин чечими менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан өлкө аймагындагы 7 медресеге атайын сертификаттар тапшырылды. Иш-чарага Азиретти муфтийдин орун басары Шакир Ажы Маматов, медреселердин мүдүрлөрү жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын кызматкерлери катышты. Анда Азиретти муфтийдин орун басары сөз сүйлөп, диний окуу жайлардын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында дал ушундай жардамдар медреселерге жыл сайын берилип жатканын белгиледи. Барыңыздарга белгилүү болгондой, бүгүнкү иш-чара жанакы Кыргызстан мамлекетиндеги ушул 200дөн ашуун окуу жайлардын ичинен тандалып алган пилотный жанакы окуу жайлар болуп эсептелиңиздер сиздер. Бул билиңиздер, бул алхамдулилла ошончо окуу жайдын ичинен сиздер ошол негиз болуп алындыңыздар. Анан бул өтө чоң иш-чара, бул билген кишиге. Себеби дегенде бул жасала турган болуп жаткан нерселерден максат эле ошол коомубуздагы болуп жаткан окуу жайдагы балдардын адеп аклагы, илим деңгээлинин өсүш максатында. Анан эң негизгиси адеп аклак болуш керек. Себеби дегенде бул эртең сиздерден чыккандан кийин жерлерге барып туруп коомдун үстүндө бул иш агартуу жумуштарына эл үстүндө жүргүзүүчү инсандар болуп чыгат. Бизге ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан жыл сайын ушундай бир колдоолор болуп, мына ошондой бүтөгөй техникалар, панельный доска, жана ошондой эле кир жугуучу машинка, окуучуларга бир катар чейшеп кроваттарды иншалла быйыл жылды кадаган алдык. Биз ошо Ислам институту тарабынан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудай таалам иштерине береке берсин. Окуу билим деңгээлин жогорулатуу боюнча берилип жаткан жардамдарга Кыргызстан дин башкармалыгына жана өзгөчө Азирети муфтийибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик болсун, өмүрлөрүнө Аллах таалам берекесин берсин. Билгилей кетсек, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өлкө аймагындагы медреселердин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында атайын комиссия түзүп, 7 диний билим берүү мекемесин тандалып алган. Ага ылайык медреселерге керектелүүчү жабдыктар тапшырылды. Анда медреселерге керектелүүчү компьютерлер, керебеттер, столдор жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан атайын китептер берилди. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен апта ичинде орун алган жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, амандыкта жолугушалы.